Ашказан оорулары, ашказандын гастрит оорусу, ашказандын эрозиясы, ашказандын жарасы болобу кээ бирки адамдарда ушул негизги 4 себептен улам айыкпай келет. Ушул негизги 4 себепти мен сиздерге бүгүн айтып бермекчимин. Ассаламу алейкум, сиздер менен доктор Султан уулу Эрмек болмокчу. Мен буга чейин ашказан ооруларынан дагы кайталап кетем. Бул ашказандын гастрит оорусу, ашказандын эрозиясы, ашказандын жарасы жана башка. Булардан айыгууда азыркы учурда бизде болгону 1 ай толук жетиштүү. 1 айдын ичинен ашказандын кандай жарасы болбосун айыктырууга болбоду дегенде бизде 80-90%га чейин мүмкүнчүлүк бар. Бул өтө чоң көрсөткүч. 1 айдын ичинде көптөгөн жараларды, кандай оор жаралар болбосун биз айыктырып келебиз. Бул азыркы медицинанын жетишкендиги десек болот. Бирок тилекке каршы кээ бирки адамдарда албетте бул оорулар айыкпай калышы толук мүмкүн. Бул болгону 1 же 2% адамдарда. Ушул азыр мен айтып бере турган 4 негизги себептен улам. Мисалы мага 1 айда болбоду дегенде 100 бейтапты кабыл алам. Ошол 100 бейтаптын 95-98-не чейин толук айыгышат. А болгону же 2 же 3 бейтап оорудан мындай айыкпай, мүмкүн бир аз айыгып ушундай болуп калышы мүмкүн. Аларда ушул 4 нерсенин бирөөсү болот. Ал учурларда биз ал нерсени даарылап, ал нерсени оңдогонго аракет кылабыз. Эми ошол 4 нерсенин бирине токтолсок, бул эң эле биринчиси дегени бул диагнозду туура эмес коюу. Диагноз туура эмес коюлган болсо, даарылоо туура эмес жүргүзүлөт. Эгер даарылоо туура эмес жүргүзүлсө, айыгуу болбойт. Ушун эле тескериси, эгер диагноз туура коюлса, даарылоо туура жүргүзүлөт, даарылоо туура жүргүзүлсө, айыгуу болот. Ошон үчүн негизги точка бул диагноз. Диагноз туура коюлушу шарт. Эгер сизде эч эле айыгуу жок, ошол даарыланганга чейин кандай оору болсо, даарылангандан кийин деле ушундай оору болуп жатса, анда ойлош керек. Сиздин диагнозуңуз туурабы же жокпу? Эгер диагнозуңуз туура болбосо, анда диагноз туура коюш жолун издеш керек. Бул сизде мүмкүнчүлүк бар жакшы врачты табуу. Жакшы дааргерди издеп табуу. Бизде азыр андай мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр бар. Эми бул жерде дагы бир нерсе айтып өтүүчү нерсе бар. Ашказан ооруларын азыркы учурда көптөгөн даарыгерлер даарылайт. Ар кандай, мисалы терапевт болушу мүмкүн, үй бүлөлүк даарыгер болушу мүмкүн, кээде хирургтар да даарылашы мүмкүн. Бирок ашказан ооруларын эң жакшы билген бул врачтардын түрү бул гастроэнтеролог врач. Эгер сиз буга чейин ашказаныңыз ооруп, эч эле айыкпай, көрүнбөгөн даарыгериңиз ичпеген дарыңыз калбаса, анда биринчи орунда диагноз туурабы жок бекен тастыкташ үчүн гастроэнтеролог врачын издеп табуу кайрылуу керек. Жыйынтыгында ал диагнозду туура коюп, даарылоону жүргүзөт, айыгуу болот. Бул биринчилерден болгон себеп. Эмне үчүн ашказан оорулары кээде айыкпай калат дегенге жооп. Эми ашказан ооруларынын айыкпай калышынын экинчи дагы бир негизги себеби болуп, бул туура эмес даарыларды колдонуу. Кээде мага бейтап келет. Мен жазып берем. Бул дары тамакка чейин, бул дары тамак менен бирге, бул дары тамактан кийин, бул дарын эртең менен, бул дары кечинде. 2-3 дарыны бир ичкенге болбойт деп бүт барын түшүндүрүп, жакшы кылып жазып бересиң. Бирок ошондо дагы кээ бирки адамдар бул мен жумушка шашып жатам же унутуп калдым деп тамакка чейинкини тамактан кийин ичет, же тамак менен бирге, же унутуп калат, же шашып 2 дарыны ичип алат. Жыйынтык мындайларда болбойт. Тескерисинче алардыкы өөрчүп кетиш коркунучу бар. Ошон үчүн даарыланып жатканда даарыларды туура колдонуу керек. Даарыгерден так бүт барын сураш керек, эгер жазбаса. Качан ичем, тамакка чейин, тамактан кийин, кайсыл учурда деп. Бул экинчи негизги маселе болчу. Эми ашказан ооруларынын айыкпай келишинин үчүнчү негизги болуп себеби бул көптөгөн адамдарда кезигет. Өзгөчө бул ашказан жарасы же ашказан эрозиясы менен жабыркаган адамдарда кезиккен. Бул ар дайым же көп учурда стресске кабылуу.
же стресстен чыкпай ар дайым ушундай бир кайгы менен жүргөн адамдарда, бул адамдарда ашказан жаралары, ашказан эрозиясы, ашказан гастрит оорусу канчалык диагноз так коюлбасын, канчалык тууру дарыларды ичпесин, айыгуу болбойт. Ошон үчүн мен бейтаптарга айтам, көптөгөн мындай стресске көп кабылган адамдарга айтам, стресстен алакты болгонго аракет кылыңыз. Бир нерсе менен алакты болуңуз жана мүмкүн болушунча аракет кылыңыз бир ушундай стресс учурларга кабылбаганга деп. Эгер кокус эч эле мүмкүн болбосо, анда стресске каршы биз дары дармек кошобуз. Эми ашказан оорулары эмне себептен айыкпайт дегенге төртүнчү себеп болуп, бул албетте дарыгердин көзөмөлүнөн четке кетүү. Бул эмне деген десе, мисалы мага бейтап келет. Мен ага дары дармекти жазып берем, дагы анан айтам. Bir aydan keyin mага кайра келиңиз дейм. Эмне себептен десе, bir aydan keyin бул ашказан ооруларынын бирден бир себепчиси болгон бул бактерияны биз өлтүргөнү жөнөттүк. Ал бактерияны жок кылганы биз дары жазып бердик. Ал бактерия өлдү же жокпу деген анализди биз bir aydan keyin текшеребиз. Эгер сиз ооруңуз кетип калды, бүт жакшы сезип жатасыз, бирок бактерия чыга турган болсо, биз кайра дарылоону улантабыз. А эгер ошол анализ кайра тапшырылбаса, сиз bir aydan keyin дарыгерге барбадыңыз, анда тиги бактерия калып кетти, ал кайра bir aydan keyin кайра оорута баштайт. Ошон үчүн дарыгерге bir aydan keyin кайра келип көрүнүш шарт. Бул бактерияны аныкташы мүмкүн, кээ бирки анализдерди текшериши мүмкүн. Кээ бирки адамдарда ашказан жарасы болгон учурларда кайрадан шлангы жуткуруп, жара кандай абалда экендигин көрүшүбүз да шарт. Мүмкүн ага кошумча дары дармек кошулуп калабы деген максатта. Эгер сизде ушул 4 негизги себептин болбоду дегенде бирөө боло турган болсо, анда аны жок кылмайын, сизде ашказан оорулары толук айыкпайт.